Салам достор, эфир аркылуу кайрадан көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Салам барыңарга, эфирде Ошмунун Үмүт телестудиясынын кезектеги чыгарылышы биздин көрсөтүүлөрдү ТМЖ жана Ош ТВ телеканалдарынан, Ошмунун расмий сайтынан, социалдык тармактагы Facebook, Instagram, YouTube'дагы каналыбыздан көрө аласыздар. Үмүт телестудиясы Ошмун студенттери тарабынан даярдалган көрсөтүүлөрдү тартуулайт. Кызыктын баары алдыда бизден алыстабай туруңуздар. Мээрим, сен блогер тармагына кызыгасыңбы? Ооба, кызыгам. Мен кызыкпайт болчумун, бирок блогерлердин өмүр баянын окуп жатып, алардын тапкан маянасына кызыгып калдым. Мисалы, пранк тарткан блогерлер бир чыгарылыш үчүн көптөгөн сумманы табат экен. Биздин Ошмунун студенттери да пранк тартышкан, алар контентчи акча үчүн эмес, болгону көрөрмандардын маанай үчүн. Is there in Metro North? Would you talk to me? Можешь на русском? No, I don't know. I'm from Korea. I don't know. Yes. Не кылыш керек болду? Мен билбейм да. Мен чын билбейм, не знаю, серьезно. Please, can you help me? Is there Metro North? Would you talk to me? Можно на русском? I don't know. Точно? Yes. Нет, мы не знаем, серьезно, не знаем английский. Excuse me. От души, по-братски. Ну, извините, конечно, не знаю. You don't know? You don't hear? Вы что, специально делаете, что ли? Да. Или социальный эксперимент? No. I'm from Вы Korea. реально англичан, что ли? Мяу. Не обманывайте. Откуда? Давайте на русском, Thank you. I don't know. Ну, Или у вас что там надо камера делать, есть? это говорите вы. По-русски понимаете, да? No. Так не Там у вас, наверное, камера, да? Вот он там девушки может поймет. Thank you very much. Мээрим, ар бир жылдын ар кандай көз ирмемдери бар. Мисалы, 2020-жылды мен ден соолук жылы деп эсептейм. Анткени дал ошол жылы баарыбыз ден соолук эң чоң байлык экенин билдик, э? Ооба, 2020-жылы баарыбыз карантинде отурганыбыз эсиме келди. Эми баарыбыз ордун кадырын билишибиз керек. Ал үчүн ордунун алдын алышыбыз зарыл. Убагында дарыгерден кеңеш алсак, ден соолугубуз ордунда болот деп ишенем. Биздин көрүүчүлөргө Медэксперт көрсөтүүсүн тартуулайбыз. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясында Медэксперт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бул чыгарылышта биз жүрөк кан тамыр оорулары жөнүндө кеп кылабыз. Ал эми биздин маектешибиз болсо Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасынын кардиологу Зикирия кызы Роза эже болмокчу. Бизге мына ушул жүрөк кан тамыр оорулары боюнча кенен маалымат берет. Алгачкы эле суроом сизге негизи эле жүрөк оору кайсыл жактан келип чыгат дегендей. Анан билинбей ооруган учурлар дагы кездешеби? Биринчи жүрөк оорунун түрлөрүнө карайт. Бул бала төрөлгөндөн баштап пайда болушу мүмкүн, парок деп коет. Анан кийин төрөлгөндөн кийин уже жаш чоңойгон сайын, жаш улгайган сайын приобретенный деп коет. Башка жүрөк кан тамыр оорулары, артериалдык гипертония ошолор пайда болушу мүмкүн. Алгач эмнеден пайда болот дегенде, бул эгер жаш балдар болсо, эненин ичинде түйүлдүк биринчи пайда болуп өөрчүп баштаганда, ошол кош бойлуу аялдардын биринчи 3 айлыгы, первый триместр 3 айлыгында токсикоз оор болушу мүмкүн, витаминдер жетишпей калышы мүмкүн.
грипп, вирусный инфекция болушу мүмкүн. Ошонун эсебинен өзгөрүлүш кетет дагы, анан ошол жүрөк кемтиги келип чыгат. Жүрөгү ооруп, кардиологко көрүнүп, анан кардиограммага түшүү керек болуп калат да. Мына ушул учурларда кардиограммада таза чыгат жүрөк. Ал эми мына ушул оору басаңдабай калган учурлар деле кездешет. Бул эмне үчүн, эмне себептен дегендей? Жүрөк тушум ооруп атат, же уктаганда, же көп басканда, же көп ойлонгондо ооруп атат, же болбосо сайышып ооруп атат, же постоянно бирдей калыпта күндүн ар кандай бөлүгүндө эртең менен, обед, кечинде ооруп калып атат деши мүмкүн. Аны биз көбүнчө ал эгер сайып ооруган болсо, ошол бул кабыргалардын арасынан нерв клеткалар, нервная система кеткен, ал ошол нерв системасынын шамалдап калуусунан, мисалы тердеп сууга чыгып койсок, ошол шамалдап калышы мүмкүн. Сквозняк, айнекти ачып же жана машина, автобуста кетип атып айнекти ачып койгондо шамал тийип, ошодон улам ооруп калышы мүмкүн. Аны невропатологко дагы консультацияга барыш керек, терапевтке. Анан 3 тараптан карап, анализдерди карап, эгер изилдеш керек болсо дагы изилдеп, анан болбосо өзүнүн жүрөккө эмес, ошол именно нерв системасынын шамалдашына дары ичиш керек. Анан ушул жерден дагы бир нерсе суроо пайда болот да. Тромб деген эмне, ал кандай, канды атпайсызбы? Кан уюп калат. Ошол учурда кантип кетирүүгө болот, кандай технологиялар менен же болбосо кандай жолдор менен? Бул тромб бул кандын коюланып катып калган бөлүкчөсү, кан коюлангандан улам келип, анан биздин кан тамырлар ичке болот. Ошол кайсыл жерде кан тамырлар ичке, ошол жерге барып туруп тосуп калат дагы, андан ары органдарга кан менен камсыз кыла албай калат. Биздин кан тамыр ошол жердеги клеткалар айланасында өлүп, анан кайсыл органдын, кайсы кан тамырында тромб болуп, ошол жерде патология болсо, ошого жараша, ошого ылайык бизде симптомдор, белгилери пайда болот. Анын тромбтун себептери бул биринчи артериялык кан басымдын жогорулугу, артериялык гипертония, жүрөк кан тамыр оорулары, сахарный диабет, кант диабети дагы ошол тромбтун пайда болушуна көп шарт түзөт. Ошол жүрөктүн кан тамырында тромб туруп калган болсо, ал тромбту биз кантип алабыз? Ал үчүн биринчи бизге коронара ангиограф деген изилдөө керек. Ал биздин ошто биз аны өткөрө алабыз пациенттерди. Бул колдогу кан тамырдан кирип, же болбосо бутуздун, жон сандын чоң кан тамырынан кирип, катетер менен көрүп, тромбту ошо жерге стенд коюп ачышыбыз мүмкүн. Анан эгер ошол коронара ангиографка чейин бизде тромбту эритүүчү дарылар бар медицинада. Ошол дарылар менен кетирсек болот. Мына ушул оору өтүшүп кете турган болсо, анда инсультка деле алып келиши мүмкүн, Ооба, эгер ошол тромб биздин баш мээнин кан тамырларына барып тосулган болсо, андай бизде инсульт болот. Инсульттун биринчи белгилери ошол оозубуз биринчи белгилери сүйлөгөндөн оорулук кыйналып калышы мүмкүн. Жөнөкөй сөздөрдү же жана Ф, Р деген тамгаларды айттырсаң айтканга кыйналып калат. Же болбосо бир жак бетибиздин кышайып калуусу, колдордун чымыраганы, бир жак дене бөлүгүнүн, дене мүчөлөрүнүн алсыздыгы, бул ошол инсульттун эң биринчи белгилери. Ошол тромб барып баш мээнин кан тамырларына туруп калгандан улам пайда болот. Андан сырткары жана айтып калат эмеспи,
неме деп көзүмдүн көргөнү бир аз начарлап атат, жүрөгүм ооругандан баштап. Ошол канчалык чындыкка жакын, негизи көзгө деле тиешеси барбы дегенде. Эгер жүрөк ооруса, жүрөк ооруда бул биринчи көз менен эч кандай байланышы жок, жүрөк кан тамыр ооруларынын. А эгерде ошол оорулууда артериалдык гипертония болсо, артериалдык гипертония жүрөк оорулары ар дайым чогуу бири-бирин коштоп жүрүүчү ооруларга кирет. Ошого оорулар адашып деле калышы мүмкүн. Артериалдык гипертонияны мен жүрөгүмөн чыгып атат давление. Анан ошого жүрөгүм ооруп, көзүм көрүүсү да начарлап атат деп чаташтырышы мүмкүн да. Если артериалдык гипертониясы бийик болуп жүргөн болсо, биринчи орунда ошол көздүн кан тамырлары эчкерип, көздүн көрүүсү начарлап баштайт. Жүрөк ооруган адамдарды эмне үчүн буттары талып калат, алсыроо болот, буттары шишип кетет, эмне себептен ушундай болушу мүмкүн? Буттары ишип кеткенде бул жүрөк жетишсиздиги деп айтылат дагы. Бул учурда жүрөктүн функциясы начарлап кетет. Биздин жүрөгүбүз насосная функцияны аткарат да, ошол бүт органдардан келген канды өпкө менен биргеликте кычкылтек менен байытып, кайтып бүт органдарыбызга айдап берген насосная функция аткарат. Ошол жүрөктүн кубаттуулугу түшүп кеткен учурда бизде кан айлануу системасы жайланышып, суюктук кармалып, ушул именно буттары ишип калышы мүмкүн, анан колдорубуз ишип калышы мүмкүн, зааранын чыгышы азайып калат, зааранын көлөмү. Ал учурда оорулуу сөзсүз түрдө кардиологко кайрылып, айтканын так аткарышы керек. Негизи эле биринчи жардам кандай болуш керек? Кантип туура биз биринчи жардамды көргөзө алабыз да? Ошону көргөзүп бербейсизби бизге? Биринчи жардам бул ошол жүрөк кан тамыр ооруларынан улам адам эсин жоготуп же жыгылып калышы мүмкүн. Эң кооптуу мезгили ошол. Адам бардык жерде, көчөдө, автобуста, үйдө, бардык жерде жыгылып калышы мүмкүн. Ошол учурда биринчи көргөн адам эмне кылыш керек? Бул өтө маанилүү нерсе. Ошону мен азыр бул жактан манекенден көрсөтүп берейин. Оорулуудун өз эсин жоготподу өзүн билип атабы, билбей атабы, ошону текшеребиз, далысынан кармайбыз. Кандайсыз? Жардам керекпи? Ушул сөздү айтабыз. Пациент жооп бербеди, эч кандай реакция жок. Биз дем алуусун текшеребиз, дем алуусу барбы, жокпу. Ал үчүн оорулуунун пешенесинен басабыз. Башын артка кылабыз. Тыңшайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жок. Дем албай жатат пациент. Эмне кылабыз? Биз биринчи жардам көрсөтүшүбүз керек. Непрямой массаж сердца деп коет. Ал үчүн кийимин бошотобуз. Оорулууну ачтык. Колду туура коюшубуз керек. Биринчи оң кол коюлат, көкүрөк тушуна, жүрөктүн тушуна коюлат. Анын үстүнөн сол кол манжасы кирип коюлат. Ушул учурда адамдын бул чыканак бүгүлбөш керек, мындай. Бул болбош керек. Бүгүлбөй түз туруш керек. Биз непрямой массаж, жүрөккө массаж, жасалма массажды баштайбыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 болуш керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30 көкүрөккө массаж кылдык. 2 дем алдырышыбыз керек. Дем алдырыш үчүн бул жакта жардам көрсөтүп аткан адам өзүнүн оозун
оозуна дем алдырат да сакташ керек да. Колго кирген марли жанагы 100 арчы жука болот го, платочки деп коебуз, ошол болот. Жабабыз. Колго кирген жука материал менен жаап 30 көкүрөккө массаж кылдык. Андан кийин 2 жолу биз өпкөгө дем айдашыбыз керек. Ал үчүн аба жолдорун ачабыз, бешенесинен басып. Мурдун бекем жабабыз, жыгылган мурдун бекем жабабыз. Демди чыгарып, биздин өпкөнү бошотуп, демди алып туруп, бул жактан эки жолу аба кетирдик, дагы ушул темптели дагы баштайбыз. 30 жолу массаж, 2 жолу дем алдырууга чейин уже тез жардам келип калышы керек. Сиздер Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясынын медэкспорт көрсөтүүсүндө жүрөк кан тамыр оорулары жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Кезектеги чыгарылыш кант диабети оорусу жөнүндө болмокчу. Эгерде сиздерде темага байланыштуу суроолор боло турган болсо, анда биздин социалдык тармактарга комментарий аркылуу сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Биз сөзсүз түрдө жооп алып бергенге даярбыз. Кесиптеш, мен сага жаңылык айтайынбы? Футбол боюнча Чемпиондор лигасында Испаниянын Реал Мадрид командасы Франциянын ПСЖ командасын менен кезгелип, 3-1 эсебинде Реал Мадридтиктер жеңишке жетишти. Ой, ушул да жаңылык беле? Мен студенттер тууралуу айтат десе? Жок, бул да жаңылык. А сен күткөн студенттердин жаңылыгын кесиптешим Асылбек Тагайбек уулу айтып берет. Миссури университети студенттерге англис тили курсун сунуштайт. STEM инновациялык колледжинин студенттери эл аралык олимпиадага катышууда. Кино академиянын студенттери кыска метраждуу кино тартуу боюнча окуп жатышат. Саламатсызбы? Алдыда ушул жана башка маалыматтарга кенен токтолом. STEM инновациялык колледжинин студенттери эл аралык олимпиадага катышууда. Бул проекттик жана предметтик олимпиада өлкөнүн бардык аймактарындагы мекен өнүгүүсүнө салым кошууну каалаган таланттуу балдардын башын бириктирген аянтча. Буга байланыштуу катышуучулар жакшы даярдык көрүшкөн. Алар менен Айкөкүл Тынарбек кызы барлашты. Учурда Дастамек Садиров STEM инновациялык колледжинин биринчи курсунун колдонмо геодезия адистигинде билим алууда. Анын олимпиадага катышуусуна эжекесинин сунушу себеп болгон. Олимпиаданын арт багыты боюнча катышып жаткан студент бүгүнкү күндө 3-турга эмгектерин жөнөткөн. Олимпиада боюнча STEM инновациялык колледж аркылуу катышып калдым. Жалпы эле экология боюнча бизде сабактар негизинде мага арт категориясы жаккандыгынан катышып калдым. Өзүмдүн креативдүү оюмду билдиргенге сонун мүмкүнчүлүк пайда болду. STEM Олимпиада 2021 республикалык олимпиадасына STEM инновациялык колледжинен жалпы 9 студент катышып, биринчи турдан баары өтүштү. Ар бир турга катышкан студенттер ийгиликтүү катышты деген сертификаттарга ээ болгон. Студенттер колледждин окутуучусу Рахима Салайдинованын жетекчилигинин астына даярданышкан. Facebook баракчасынан көрүп калдым. STEM олимпиадасы боюнча, андан кийин WhatsApp группалардан дагы келип калды. STEM олимпиадасын уккандан кийин, бардык шарттары менен таанышып чыккандан кийин биздин Ош мамлекеттик университетинин STEM инновациялык колледжинин студенттерине ылайыктуу олимпиада экенин билип, студенттерге айтып баштадым. Олимпиада арт, эссе, видео тасма жыгыр, математика багыттары боюнча өткөрүлүп жатат. STEM олимпиадасынын негизги максаты жогорку класстын окуучуларынын арасында экологиялык маданиятты калыптандыруу. Алардын көңүлүн өз өлкөсүнүн экологиялык өнүгүүсү жана айлана чөйрөнү коргоо маселелерине буруу, эко аң сезимдүү жаштарды тарбиялоо. Биздин колледжде бир өзгөчө билим берүү багытында окутат, STEM багытында. Бул жерде бир нече адистерди айкалыштырып, мүмкүн болушунча мындай тажрыйба менен айкалыштырып сабак өтүлөт. Биз көбүнчө договорлорду түзгөнбүз, ошол предприятияларга барып, ишканаларга барып, ошол жерде сабак өтүшөт биздин балдар.
практикалык сабактарды көбүрөөк өтөт. Башка адистерге байланыштуу, башка колледждерге айырмаланган ошол жактан айырмаланат. Олимпиаданын жыйынтыгында өлкө боюнча 7 облустан 70 катышуучу тандалып, алардын ичинен эң мыкты 7 катышуучу Кыргызстандын намысын АКШ, Таиланд жана Малайзияда өтө турган эл аралык олимпиада коргоо мүмкүнчүлүгүн алат. Калган 63 катышуучуга Казакстан жана Өзбекстанда өтүүчү турларга жолдомо тапшырылат. Айгүл Тынарбек кызы, Нурсултан Бакайулу, Ошбу жаңылыктары. Миссури университети студенттерге англис тили курсын сунуштайт. Америка Кошмо Штатындагы Миссури университети менен Ош мамлекеттик университетинин жетекчилеринин ортосунда онлайн жолугуш болду. Жыйынга аталган окуу жайдын эл аралык программалар боюнча вице-проректору, эл аралык борборунун директору профессор Мери Стегмайер жана анын жардамчылары, ал эми университеттин эл аралык байланыштар департаментинин директору, тиешелүү факультеттердин декандары, структура жетекчилери, студенттер катышты. Жолугушуу кызматташтуу алакаларын талкуулоо жана Миссури университети англис тилин интенсивдүү үйрөтүү борборунун жана стипендиялык программаларынын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу максатында уюштурулду. Жолугушуунун жүрүшүндө англис тили борбору боюнча кеңири маалыматтар айтылып, англис тилин үйрөнүүнү каалаган студенттер Америка Кошмо Штатында 1 семестрден 1 жылга чейин билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендиги айтылды. Кино академиянын студенттери кыска метраждуу кино тартуу боюнча окуп жатышат. Бул үчүн сценарий жазуу, актердук чеберчилик, режиссердук жана оператордук иш боюнча мастер-класстар уюштурулган. Аны кино тармагынын профессионал адистери өтүүдө. Теманы Айкөл Молеева улайт. Канча жыл убактын көрөткөнүн билесиңби? Кино академиянын студенттери үчүн атайын кино тартуу боюнча 1 жумалык мастер-класс уюштурулду. Аны кино тармагынын кесипкөй адистери, кыргыз эл артисти, белгилүү актер Мурат Мамбетов, КМШ өлкөлөрүндө таанымал экшен оператор Адилет Ахматов, сценарист Найзабек Сыдыков, кино оператор Канат Асанакынов жана каскадер Эрнст Түленов өтүп жатат. Биринчи келген күнү биз таанышып көрдүк, ошонун ичинен арасынан балдарды карап көрдүк, өзүнүн кызыгууларына карап. Деңгээли, мындай кызыгуулары жаман эмес, жакшы, аябай суранып, кайра-кайра эмнеге 1 жумага болуп калды, 1 айга болсо болот беле деп. Биз айттык, бул 1 жумалык, биринчи бул силерди текшерүү. Кечээ күнкү, мурда күнкү мастер-класстарда агайлар групповой иштегенде, анан кинодогу уруш өнөрү менен театрда кандай болуш керек, ошол жөнүндө өтүлдү. Анан бүгүндөн баштап индивидуальныйга өтүштү да азыр. Агайлар ар бир студент менен жекеме-жеке бири-бириден иштеп көрсөтүп берип атышат. Студенттердин катышуусунда сценарий жазуу, актердук чеберчилик, режиссердук жана оператордук иш жүзүндө көрсөтүлдү. Мастер-классында жыйынтыгында студенттер 4 кыска метраждуу кино тартып, көрүүчүлөргө сунушташат. 1 жумада биз аларды тимеле шумдук окутуп салабыз деп, кыйратып салабыз деп келген жокпуз. Биз ушу балдардын деңгээлин байкадык, кандай даярдыгы бар экен, түшүнүктөрүн билгени келдик. Биринчи күнү тааныштык, балдар менен сүйлөштүк. Экинчи күнү бөлүп алып туруп сценаристтер менен өзүнчө сценарист иштеди. Режиссер менен режиссерго кызыккандар менен режиссер иштеди. Мен актер болом дегендер менен өзүнчө иштедим. Кыска метраждуу сапаттуу кино тартуу боюнча уюштурулган мастер-класс ректор Кудайберди Кочубековдун демилгеси менен ишке ашууда. Студенттер бул мастер-класс алар үчүн бир топ пайда болуп жатканын билдиришет. Мастер-класс өтө жакшы болуп атат, өтө чоң деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп атат. Биз билбегенди билип, башкача болуп, жакшы болуп атат. Дагы агайдын сабагы жактыбы негизи? Агайдын сабагы өтө жакты, жакшы өтүп атат. Биз билбеген нерселерди үйрөтүп, жакшы. Мастер-класста кандай роль? Мен мастер-класста студенттин ролун ойнойм, пара акча берип аткан, пара берип аткан. Дагы болушун каалайсызбы мындай мастер-класста? Ооба, болушун каалайм. Буга чейин студенттерге кино тартуу багытында уюштурулган мастер-классты Өзбекстандын кино багытында жигердүү иштеп, бир катар сериалдарды эл назарына сунган режиссер Дилшот Ахметов өтүп берген. Айкөл Молоева, Нурсултан Бакайулу, Ошму жаңылыктары.
Ош мамлекеттик университети Өзбекистан журналистика жана массалык коммуникациялар университети менен кызматташат. Өзбекистан журналистика жана массалык коммуникациялар университети менен Ош мамлекеттик университетинин жетекчилеринин ортосунда видео байлануш аркылуу жолугушуу болду. Анда Өзбекистан журналистика жана массалык коммуникациялар университетинин инновациялар жана илимий иштер боюнча проректору, эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы баштаган жетекчилер, Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Замирбек Божонов, эл аралык байланыштар департаментинин директору Абдыганы Абдывалиев катышты. Эки окуу жайдын проректорлору университеттин ишмердүүлүгү, эл аралык байланыштары боюнча тааныштырып, анын ичинде журналистика адистигиндеги кызматташтыктар жөнүндө пикир алышты. Жыйынга катышкан жетекчилер эки окуу жайдын ортосунда ишке ашуу алдында турган меморандумдагы кызматташтыктарды талкуулашты. Соңунда тараптар март айынын аягында эки окуу жайдын ректорлорунун катышуусунда онлайн форматта меморандумга кол коюуну макулдашты. Ош мамлекеттик университетинде профессордук окутуучулук курам үчүн кош жылдыз кароо сынагы өттү. Сынакка саламдашуу, таланттуу кош жылдыз, ийкемдүү кош жылдыз деген тапшырмаларды камтыган 3 түр боюнча болду. Ал эми калыстар, хореографтар жана маданият тармагынын өкүлдөрүнө түзүлдү. Кароо сынакка биздин кабарчы да барып, видео баян жасады. Сынакка жобого ылайык факультет колледждерден бир айым же бир мырза катышып, эки структурадан бир жуп болуп даярдык көрүшкөн. Сынак саламдашуу, таланттуу кош жылдыз, ийкемдүү кош жылдыз деген тапшырмаларды камтыган 3 турдан орун алды. Болгон эң биринчи максаты келген сайын жумушума дем берет, ийгиликке мүнөт сайын шык берген окуу жайым өзүнчө бир керемет. Кароо сынак окутуучуларга моралдык дем берүү, эстетикалык табитин арттыруу, окутуучулардын сергек жана активдүү жашоо образын чагылдыруу, структуралык аралык ынтымакты, достукту бекемдөө максатында уюштурулган. Факультеттер аралык достукту, мамилени, өз ара кызматташтыкты чыңдоо болуп эсептелинет. Конкурста жуптар чыгып атат. Бул жуптар эки түрдүү структурадан чыгып атышат. Ал аркылуу алар ушул факультеттер аралык кызматташтыкты, мамилени бекемдеп атышат. Сомду түзүп, баш байгени эки жуп Өзгөн медициналык колледжинин Мырзакет Мамажанов жана Индустриалдык педагогикалык колледжинин Айтунук Жеңишбекова, Табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинен Примкул Маматкулов менен медициналык колледжден Саламат Мырзакулова. Экинчи орунду педагогика, психология жана дене тарбия факультетинен Медет Ислаев менен математика жана информациялык технологиялар факультетинен Жаркынай Абдумалик кызы. Үчүнчү орунду медицина факультетинен Мурат Садыков жана Үмүт телестудиясынан Айпери Керезбек кызы ээлешти. Калыстар тобунун курамын хореографтар жана маданият тармагынын өкүлдөрү түзүштү. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө жана мыктыга чыккан катышуучуларга уюштуруучулардан акчалай сыйлык жана баалуу белектер тапшырылды. Мээрим Айтмаматова, Айкөл Малоева, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Сиз бул жуманын негизги маалыматтарына ортоктош болдуңуз. Амандыкта көрүшөлү. Достор, мына ушундай кызыктар менен биздин чыгарылыш соңуна келди. Биздин чыгарылышты Ошмунун расмий сайтынан, социалдык тармактагы Facebook, Instagram, YouTube'дагы каналдан көрө аласыздар. Силер менен мен Мээрим Айтмаматова жана кесиптешим Майрамбек Камалов болду. Кийинки жумадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.